Бишкек шаарынын четиндеги Ак Ордо жаңы конушунда жашаган Асилбек Тургунбаев экинчи топтогу майып. Ал үй бүлөсүнүн кем карчын толуктоо үчүн Ак Ордодогу бул дүкөндү 1 жылдан бери ижарага алып иштетип келген. Акыркы 2 айдын ичинде ал иштеткен дүкөндү 16 жолу карактап кетишкен. Мен милицияга бердим. Алар келип балдарды көргөздү, алып кетишти. Анан кайра ал эмескен деп, жаш балдар экен деп, жаш балдарга төнкүп атышат. Сокулук районуна тапшыргам. Ал жерге көп жолу чакыртышты. Мен инвалидмен 2-нчи группада. Жакшы база албайм. Таманым тешилип, жара болуп калды. 5 баланын атасы Асилбек жер тилкесин алам деп жүргөн акыркы акчасын дүкөн иштетүү үчүн жумшаган. Эми дүкөндүн ижара акысын бере албай калганы аз келгенсип, ал жердеги 320 000 сомдук азык түлүгүнөн кол жууп отурат. Пенсиям барын ушул жакка киргизем. 5 балам бар, мен мектепте окуйт. Аларга жол керек кылам. 1 жыл иштедик. Ошол чыгым барын алып кетишти. Жабырлануучунун дүкөнү бир нече жолу талаптонолууга кабылгандан кийин аймактык тескөөчү милицияга кайрылып, Сокулук райондук ички иштер кызматкерлерине арыз жазган. Бирок эч кандай жыйынтык жок деп нааразы. Мүмкүнчүлүгү чектелген үчүн ал жакка кайра каттай албайт. Өзүбүз күзөттүк, милициялар келбей коюшту. Кармап алсаң келем деп айтты. Анан мен инвалидмин, кармай албайм. Тургунбаев түн күзөтүп дүкөнүн кайтарып, оорулар карактап жаткан жеринен аларды жүзүнөн таанууга үлгүргөн. Бирок милиция кызматкерлери ооруларды кармагандан кийин ошол эле күнү кое берип жибергенин айтууда. Өз коопсуздугу үчүн ал башка батирге көчүүгө да мажбур болгон. Аларды милицияга берген. Милициялар кое беришти, ошол эле күнү кое беришти. Могу сыртындагы бул темир тосмону кайрып кетишсе, бул жагын кандай кылып ачып атышты? Муну бузуп кетишти да. Муну бузуп эле ачып атышты. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул аймакта талап тоноочулук, оорлук көп катталат. Жабыр тарткандар аймактык тескөөчүнү жумуш ордунан таппай дагы убара чегишет. Негизи жаңы конуштун тургундары бул жерде оорлук көп каттала тургандыгын айтышууда. Бирок Сокулук районунун ушул Ак Ордо жаңы конушундагы участкалык пункты көптөн бери иштебей турганын көрүп атасыздар. Жана дагы жарандарды кабыл алуу графиги да жазылган эмес. Жада калса бул жерде участкалык милициянын номерин дагы кезиктире алган жокпуз. Көптөн бери иштебей турганын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз жабырлануучу Асилбек Тургунбаевдин иши боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгына кайрылдык. Жергиликтүү тескөөчүдөн тартып, ишти карап жаткан тергөөчүдөн да жооп ала албадык. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы маалыматты тактап беребиз деген боюнча жооп берген жок. Демек, бул иш укук коргоо органдарынын көз жазымында калып жаткандай өңүт калтырууда. Мен болгон мүлкүм, болгон дүйнөм ушул эле. Башка эч нерсем жок. Улуттук статистика комитетинин маалыматында Кыргызстанда 2019 жылы 41 622 кылмыш, 22 211 жорук катталган. Маалыматка караганда өлкөдө эң көп жасалган кылмыштын түрү оорлук. Тактап айтканда 15 132 жолу оорлук фактысы катталган. Факты көргөзгөндөй, Бишкек шаарынын аймагындагы жаңы конуштарда оорлук талап тоноочулук иштери көп катталууда. Ажигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7 канал, Бишкек.